номер 165, 54-177, 896 приказдар мамлекеттик каттоодон өтөлөй экен. Бул эми туура эмес. Биз ошону өткөрүп баардыгын керектүү процедураларды өтүшүш керек болчу. Эми ошол каттоодон өткөн 755 буйругубузду талкууга алсак. Почему 60% наших медиков со стажем свыше 20 лет все получают автоматически высшую категорию? На каком основании? Я не против них, уважаемые люди, ради Бога, но почему автоматически это все шло? И сейчас вот этот вопрос, точку в конце этого документа, Министерство здравоохранения как головной орган, как член правительства должно быть отвечающее за бюджетные средства, должно подписывать Министерство здравоохранения. Антикоррупциялык ишкерлер кеңешмеси менен Саламаттык сактоо министрлиги биргеликте терик стол өткөрдүк. Бул жана медициналык, фармацевтикалык кызматкерлердин аттестациясы боюнча биз ошо негизги буйруктарыбызды антикоррупциялык жанагындай тобокелдерге каршы экспертизаны өткөрүп алдык. Ал жерде ошол чоң иш жазылган экен. Ошо баардык кызыктар тараптар менен дагы кеңири отуруп талкууга алып, ошол приказыбызды, өзүбүздүн буйрукту, анан кандай кээ бир алешимдиктер бар, мындан арыда кандай жол менен барсак, биз аягында сапаттуу, жакшы туура даярдалган кызматкерлерди колго алабыз. Анан эң негизгиси ошол процедурасынын тескөө жагындагы ачык, айкын жана баардыгына түшүнүктүү эрежелер менен иш алып барсак, ошол жанагы коррупциялык тобокелдерди бизге жокко чыгармакпыз да. Бул жерде адамдык факторду дагы, ал жердеги болгон тесттердин сапаты боюнча ким аны алып барат, анын легитимдүү ошондой укугу барбы, жокпу, ошонун баарын талкууладык. Эми Кудай буйрса 1-ноябрга чейин биз өзүбүздүн ошо бекилген, ошол жана резолюцияда кабыл алган иш-чараларыбыздын баарын бекитип, ошо ачыкка чыгарып, ошо президенттин алдындагы антикоррупциялык ишкерлер кеңешмесине биз сунушташыбыз керек.